31 декабрь бажы кызматкерлеринин кесиптик майрамы ага карата салтанаттуу жыйын өтүп, бажы тармагындагы жетишкендиктер белгиленди. 30 декабрга карата бажы кызматы 73 миллиард сомдон ашык бажы төлөмдөрүн чогулткан. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 28 миллиард сомго көп. Бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков белгилегендей, бул аталган кызматтын 31 жылдык тарыхындагы эң жогорку көрсөткүч. Мамлекеттин экономикалык кызыкчылыктарын жана коопсуздугун коргоодо тармактын ролу чоң. Өз ишинде өзгөчөлөнгөн кызматкерлерге атайын сыйлыктар тапшырылды. Мындай планды көрсөткүч кыргыз бажысынын тарыхында болуп көрбөгөн сумма болду. Себеби дегенде биз 28 миллиардга сомго былтыркы жылга салыштырмалуу биз бажы төлөмдөрүнүн түшүшүн камсыздап бердик. Мунун бирден бир себеби болуп бажылык администрациялоонун 3 эсе жакшыргандыгынын натыйжасынан деп айта алам. Пандемиялык шартка карата коюлган чектөөлөрдүн азыркы күнгө чейин Кытай тарапта болуп жаткандыгына байланыштуу да болуп калды. 23 жылдын март-апрель айларында бул чектөөлөрдүн баары алынса, бизге дагы кошумча мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Ошол себептен биз мындан дагы ашык аткарууга мүмкүнчүлүгүбүз бар.